ата эне менен жашаган бул нормальный нерсе. Кыргыздар өмүр бою ата энеси менен жашайт. Биз келин болуп келгенде стиралка жок болчу. Кирдин баары колго жуучубуз. Мен сага турмушка чыгып атканда айткам. Жолук салынбайм. Туугандарыңа служанка болбойм. Ата энең менен бирге жашабайм деген. Zaman başka. Hazır gelinler de başka. Kayneneler de başka. Катынын жолун алып ыргытып ийин. Саксайып энең менен каяш айтышып атса дагы. Унчукпай отурасың. Жумуш тапсак эле өзүбүзчө квартирага чыгабыз. Ага чейин кичине чыдап койчу суранам. Келиндер ката кетирсе, эмне кылыш керек? Ооба, катаны жоюш керек. Анда мына, бүгүндөн баштап дүйнөдө менден кыйын келин болбойт. Кандай сапа? Жакшы уктап турдуңузбу? Жакшы салдыңызбы? Келиңиз отуруңуз, азыр сизге чай берейин. Атам келет абы? Азыр мен Чыңгызды тургузуп келейинчи апа. Турасыңбы? Аз турам. Тамак даяр болду. Хорошо. Бандайлар, жан келген кезде болуп. Айка, турдуңбу, кел? Мен эч эле тургам. Сен аябай көп уктайт эмессиң? Ошого эртең менен таң атпай туруп, Байаш апам менен атамдарга чай берип коеюн деп келгем. Өзүм эле куям. Бай, силер өзүнчө жашап атканда күндө Аяш апама ысык чай берип коюп калыптыр, не? Айдана көрдүңбү? Мына келин деген ушундай болот. Эртең менен эрте турат. Өзүнүкүн кой, минтип башкалардын кайын журтун кошо тойгузуп кетет. Таанышып алгыла. Бул Мерим. Биздин көчөнүн эң тың келини. Келиндердин авторитети. Келиңиз апа. Рахмат. Жок, кел, мен берип коеюн. Рахмат. Мен эртең менен эрте туруп, соп-сонун тамак жасаганымда сеники жейилбей калат. Койма, атайын аракет кылса. Кел, жеп коелу. Тамагыңыз татуу болсун. Рахмат. Элдин келиндери кандай болот билесиңерби? Элдин келиндери Меримдей болот. Меримди карачы. Кандай келин? Меримди карачы. Кандай келин? Меримди карачы. Кандай келин? Кыскасы Мерим укмуш келин. Мебелиңер сонун экени.
Жаңа алдыңарбы? Жок ай, эскиле. Балам алып берген. Кыргыздар элден калбай жашаш керек, билесиңер да. Бардыгы стандарт менен болуш керек. Апам болсо биздин үй бүлөнүн баркы кетип калбаш үчүн колунан келген бардык аракетин кылат. Какен эженин күйөөсү килейген телевизор алып бериптир. Биздин алардан эмнебиз кем? Елдің бары қычырап, машина менен жүрөт ай. А бизчи өмір бой салпалақтап жүрөбүз. Сага машина эле керекпи? Ай. Карачы. Елдің бары жан талашып, жер алып, там салып атышат ай. Ай бизчи. Үй керек деп аттың беле? Мына сага үй. Катындар кандайсыңар анан? Жакшы кандай. Кичине назигирээк болсоң болой. Эми каяка назик болоюн я. Ой эми кыздар эле деп койбойсуң, экөөбүздүн көңүлүбүздү калтырбай. Балыптыр. Эмнеге анан катындар? Кыздар. Ой мебелиңди сурап аткам. Польский мебелиңди. Польский? Чыңгыз алып берген мебелди айтып атпайбызбы? Чыңгыз бизге мебел алып берди беле. Кел чайдан алгыла. Аны коюп квартирасын төлөп алсын. Алгыла чайдан алгыла. Куя кой. Ой. Ами, сен кимсиң? Мен Мерим. Бул жерде эмне жүрөсүң? Мен силердин кошуна келиңер болом. Кээ конокко келем. Кечирип койчу. Айдана деп ойлоп атам менчи. Ой негизи эле Анаркүл сенин вкусуң аябай жакшы. Мына жакшынакай кылып илип аласың. Менин катынын вкусу өлө соң. Элден калбайм деп жүрүп эле вкусу өсүп кетти. Келе кой, келе. Катын деп этчей. Келе кой. Катын деп атыптым эле, жаман угулат экен. Ой, ал жакшы эле сөз. Илгери ата бабаларыбыз катын эле дечи экен. Саламат, келе кой. Ай, чоң жигит болгон турбайсыңбы, Чыңгыз? Ай, мен келиним Мерим. Максатты таанысың да кичип алам, ошонун келинчеги. Тааныштык биз. Коридордон жаңа таанышып калдык. Келе кой балам, чай иче кой. Апа мен барайын, жумушка аябай шошаттым эле. Жакшы болуңуздар. Меримдин колунан чай ич.
Ey, болдугула, мен азыр эле жыйнабадымбы? Балдар, болдугулачы. Балдар, болдугула де. Жеке берес койдугулачы. Эшке барып ойногула, Эркайым. Кийимдериңди жыйна. Мен эмне силерге служанкамбы? Жеңе дайым ушундай. Меруэжен караңычы, дайым күлүп жүрөт. Ай, эмне ызычуу эми? Ай, үйдүн кебетеси кантет? Ай, Мээримдин үйүн карачы, таптаза. Апа, мен азыр эле жыйнадым үйдүчү. Рамис менен Эркайым ойноп чачып салышты баарын. Эми бирдеме десиле, Рамис менен Эркайым күнөөлүү. Ай. Gel, Рамис турчу, мен жыйнайм. Жеңе жыйнашайыңбы? Жок, Эркайым. Өзүм эле жыйнайм. Canım kandayсың? Ne oldu? Ayçi, ne oldu? Эчтеке болгон жок. Жаным, ал кокустан эле болуп кетти жана. Мен сен экен деп ойлоп алыпмын. Эмне болуп кетти? Тиги жана Мээрим менен кошунанын келиничи, мен аны биринчи жолу көрүшүм. Койчу ушу Мээримди баарыңар эле Мээрим деп тажап тийдиңер мени. Кандайчы мен экен деп ойлодум. Ой. Жанач. Качан? Эртең менен. Эмне болду эле? Эч нерсе деле болгон жок, жөн эле. Анан неме сенчи мен эртең менен ойготуп, анан туруп артыңан баратканмын да анан деген байкабай калыптым. Мээримди мен экен деп өбүп алдыңбы? Байкабай калдым да. Мен эми сага байкалбай калдымбы? Окшош кийинип алып өкүңөр жүрсүңөр анан. Эй, эмнебиз окшош? Сен аны мага окшоштур көз салып жүргөн экенсиң да, Жан, ак жолук салынып ушул жерде өкүңөр теңер жүрсүңөр. Эмне, ак жолук салынгандын баарын эле кучактап бетинен өбө бересиңби эми? Койчу Айдана, сен деген кече апам менен айтышып, эртең менен туруп могул жерде ак жолук салынып, аракетиңди көрүп, сүйүнүп жатканмын мен могул жерде. Анан сүйүнүчүң койнуңа батпай, Мээримди баары өбүп алдың, Өзүң билчи ишенбесең. Баарыңар эле Мээримди мактайсыңар. А менин аракетимди эч ким байкабайт. Даже сен байкабайсың. Баарыбыз көрүп атабыз, байкап атабыз сенин аракетиңди. Эмне кылалы дагы? А эмне эле баарыңар Мээримди мактайсыңар? Мээримдин үйүнө барсаң, алар да точно сени мактап отурат.
Бирок Мерим жакшы келин. Сылык. Дайыма күлүп жүрөт. Мендей болуп эле нааразы боло бербейт. Жүр, Меримдин үйүнө барып келеличи. Жүрчү. Көрчү өз көзүң менен чындыгында көрсөң бас. Gördün mü? Çıkarttık. Жеңе табаны санке мага жакты. Рахмат. Бирок Меримдикине жетпейт го, э? Мерим деле жакшы жасайт тамакты. Бирок сен деле андан кем калбайсың. Апа ал Мерим эле дейсиз, Мерим тамагы такыр жаккан жок тамагы. Анын тамагы жакса деле сен жакты деп айта албай калдың го.